Президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда Жалал Абад облусуна 2 күндүк иш сапарын баштады. Биринчи күнү мамлекет башчысы Токтогул районунун жашоочулары менен жолугушту. Аларга аймактык өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары жана максаттары жөнүндө айтып берди. Облустардагы кичи жана орто ишкерликти колдоо, калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо, ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу, агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү, калк үчүн ипотекалык насыянын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чараларга кеңири токтолду. Жергиликтүү тургундар таза суу, электр энергияга тарифтер, жолдорду, мектептерди, медициналык жана спорт объектилерин куруу жана оңдоп түзөө, социалдык төлөмдөр, жер тилкелеринин жетишсиздиги, жерди трансформациялоо маселелерин көтөрүштү. Мындан тышкары алар мамлекеттик башчысына жеке мүнөздөгү, анын ичинде жазуу түрүндө дагы суроолору менен кайрылышты. Токтогул районунун жашоочуларынын суроолоруна Сооронбай Жээнбеков жана ошондой эле тиешелүү министрликтерден жана ведомстволордун жетекчилери жооп беришти. Мындан тышкары иш сапарынын биринчи күнү мамлекет башчысы тигүү цехинин ишмердиги менен таанышып, бал азыктарынын көргөзмөсү жана Токтогул районунун Кара Тектир айылындагы таза суу боюнча долбоордун ишке ашырылуусунун жүрүшүн көрүп чыкты. Абдан жакшы жолугушуу болду. Чоң рахмат сиздерге. Ишенип, тартынбай, мына биздин элибиздин жакшы ушул биз ачык элбиз да, эч качан тартынбайбыз, ой абарын айтабыз. Biz uşu menen Buda kalasa önüp ketebиz. Bizdin barıstın sırtımızda, içimizde yok. Kırgız eli uşu menen güçtübüz biz. Sırtımızda. Aytabız. Talassak, tarıssak da, urussak dağı keyin anı çeçip alabız özümüz. Mına bugün dağı jakşı sözler oldu, katı sözler oldu. Mına açı sözler doktum. Birliktin butaklarına aytılgan sözlerdi. Anın bardığı boyunca bir şalparabız. Şalparabız, jon kaltırbayız. Ben oşon üçün geldim oğayın dep, hurmat agayın toğanдар. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрдү. Премьер-министр экологиялык жана техникалык коопсуздук чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоо үчүн архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги менен биргеликте май куюучу станциялардын ишмердүүлүгүнө комплекстүү анализ жүргүзүүнү тапшырды. Өкмөт баш каланын жаркыраган борбордук бөлүгүндөгү май куюучу станцияларды адамдардын ден соолугу үчүн тобокелчиликтерди азайтуу үчүн коопсуз районго көчүрүү демилгесин колдойт. Бул биздин борборубуз үчүн маанилүү деп белгиледи Абылгазиев. Мындан тышкары премьер-министр турак жай курулушун активдүү өнүктүрүүнү эске алуу менен мамлекеттик органдар курулуш иштеринин сапатын көзөмөлдөөнү тийиштүү деңгээлде камсыз кылуу менен бирге жарандарга куруучунун милдеттери жана үлүштүк курулуштардагы тобокелчиликтер жөнүндө түшүндүрүү иштерин күчөтүүнүн зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы өлкө жарандарынын кызыкчылыгы үчүн республикадагы мыйзамсыз, уруксатсыз курулган жеке турак жайлардын санын эсепке алууну тапшырды. Акыркы жылдары борбордогу жана өлкө аймактарындагы жолдорду курууда жакшы жылыштар бар. Бирок бардык эле жерлерде курулуштун сапаты камсыз кылына бербейт. Ошондуктан ушул багыттагы иштерди күчөтүү керек, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 1 түрмөдөн 19 жылга соттолгон 31 жаштагы жаран качууга аракет кылган. Түрмөнүн күзөтчүлөрү курал колдонуп соттолгон адамга 2 жолу ок тийип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы маалымдады. Качууга аракет кылган кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, ден соолугу канааттандырарлык экенин маалымдашты. Окуя 17 октябрда эртең менен болгон. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталды. КСДП саясий кеңешинин мүчөсү журналист Мирбек Атикеев үй бүлөсү менен Швецияда экенин Азаттык жеке булактарына таянып жазды. Бирок анын качан жана кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Азырынча тиешелүү расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек. 7-8 августта Кой Таштагы окуялардан кийин Мирбек Атикеевдин кармалганы айтылып, бирок Ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Атикеев азырынча сураккада чакырыла элек экенин маалымдашкан. Ага чейин башкы
жергиликтүү прокурор Өткөрбек Жамшитов, Мирбек Атикеев журналист катары эмес, кой таштагы окуяларга күбө болгон адам катары суракка чакырылышы мүмкүн деп билдирген. Журналист Мирбек Атикеев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сурак алып кетүү үчүн келген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери күтүүсүздөн кирип келгенин биринчилерден болуп коомчулукка жарыялаган. УКМКнын 9 кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев КСДП саясий уюмунун мүчөсү Алга Кылычев менен беттештирүүдөн баш тартты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочусу Бакытбек Автандил уулу билдирген. Анын айтымында Канат Сагынбаев тергөөнүн суроолоруна жооп берүүгө даяр, бирок анын катышуусунда иш-чара өткөрүлө элек. Тергөөчү Канат Сагынбаевке экспертиза дайындалганы тууралуу токтомду берди, бирок коргоо өкүлдөрүнө кандай экспертиза жүргүзүлгөнүн айтышкан жок. Буга чейин Канат Сагынбаев күбө катары өткөн жаза процессуалдык кодекстин нормасына ылайык ага шектелип жаткандыгы тууралуу билдирүү бергенде эле экспертиза жүргүзүү керектиги тууралуу кабар берилиши керек болчу. Бирок андай болгон эмес деди жактоочу. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев 8 августта бийликке багынып бергенден кийин ошол эле кечте ИИМдин сурагына Канат Сагынбаев дагы алынып келинген. Ага кой таштагы башаламандык фактысы боюнча кылмыш ишине катышкандыгы бар делип айып коюлган. Кыргызстандын сулуусу 2017 жана Кыргызстан сулуусу 2019 сынагынын уюштуруучусу Бийимай Карыбекова өзүнүн жарым жылаңач түшкөн сүрөттөрүн жарыялады. Бул Instagram тармагында каттуу талкууга алынды. Айрымдары моделдин ич кийимчен сүрөттөрүн каттуу сындаса, кээ бир интернет колдонуучулар кыздын тулку боюна суктанганын билдирип жатышат. Карыбекова сүрөттөрүнүн бирине өзү уят деген жазуу менен чыгарган. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун прокурорунун орун басары жана аталган райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара алып жатып кармалышты. Маалыматка караганда, бул экөө зордуктоо боюнча кылмыш ишин жабуу боюнча $1000 пара талап кылышкан. Кылмышка шектүүлөрдү УКМКнын кызматкерлери кармаган. Франциядан Кыргызстанга келген турист Карьер Флорентина жоголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы кабарлады. 17 октябрь күнү жүзеке кызматына Франциянын жараны Пьер аттуу адам кайрылып, Флорентина аттуу таанышы 9 октябрдан бери дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Акыркы жолу болжол менен саат 20:22:00 чамасында байланышка чыккан. Ошондой эле 17 ноябрь күнү Франциянын жараны арыз менен кайрылып, анын жубайы 1994 туулган Карьер Флорентинаны издөөгө көмөк көрсөтүүнү суранган. Жубайы 9 октябрь күнү болжол менен саат 20:00 чамасында Ош шаарынан Бишкекке келгендиги тууралуу билдирип, ошондон бери дайынсыз. Ошол замат райондордун милиция башкармалыктарынын жана шаардык милициянын бардык кызматтарына маалыматтар берилип, тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары активдүү башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча, акыркы жолу Карьер Флорентинаны Ысык Көл облусунун аймагында Бишкек балыкчы трассасынан жол тосуп турганда көрүшкөн. Бул маалыматтар текшерүүнү талап кылат. Ошого байланыштуу Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгына да маалыматтар берилген. Учурда издөө иштери уланууда. Социалдык тармактарда кичинекей баланын уйдун эмчегин эмип жаткан видеосу тарап жатат. Мындай жол менен суусун кандыруу кооптуу экенин көптөгөн колдонуучулар белгилешүүдө. Бирок алардын арасында бул туура тамактануу деп эсептегендер да бар. Мындан сырткары, уйдун бөбөккө кыймылдабай туруп бергени да таң калтырбай койбойт. Жалал Абад облусунун Аксы районунда бир окуучу бала жана Ташкөмүр шаарында бир окуучу кыз асынып алды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган облустун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев билдирген.
Ал ырастаганда эки өспүрүм тең 15 жашта болгон. Аксыдагы окуя 9 октябрда, Таш көмүрдөгү окуя 11 октябрда катталган. Баштапкы тергөө маалыматтарды ырастагандай окуучу бала эжекеси мектепке телефон көтөрүп жүргөнү үчүн урушуп койгондон кийин барып өз өмүрүнө кол салган. Кыздын суицидке барган себеби белгисиз. Ал асынарда апа мени кечир деген кат таштап кеткен. Өспүрүмдөрдүн сөөгүнөн зордук, зомбулуктун белгилери аныкталган эмес. Эки факт боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Окуучулардын ата-энелери эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткандан кийин иликтөө иштери токтотулган. Афганистан Ислам Республикасындагы Улуу жана Кичи Памир аймагында жашаган этникалык кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Өкмөттүн маалыматы боюнча 70 тоннага жеткен азык-түлүк жана буюмдарды алууга өкмөт 5 миллион сом бөлүнгөн. Экспедиция азык-түлүк, жылуу кийим-кече, жылытуучу мештерди, дары-дармек, медициналык буюмдар жана башка буюмдарды алып барган. Гуманитардык экспедициянын курамындагы медицина кызматкерлери памирликтерди медициналык кароодон өткөрүп, төрөт кабыл алып жана катуу ооруп жаткандарга шашылыш жардамдарды көрсөтүштү. Ошондой эле экспедициянын мүчөлөрү Кичи жана Улуу Памирдин тургундары менен жолугуш өткөрүп, анда Кыргыз Республикасынын аймагынан балдарына билим берүү маселесин талкуулашкан. Памирлик кыргыздар Кыргыз бийлигине жана элине колдоо көрсөткөнү жана берген жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Экспедициянын мүчөлөрүн Афганистандын аймагынан Афганистан Ислам Республикасынын тышкы иштер министрлигинин миграциялык кызматтын, Бадахшан провинциясынын жана Вахан районунун администрациясынын өкүлдөрү жана Афганистан Ислам Республикасынын премьер-министринин этникалык кыргыздар маселеси боюнча кеңешчиси Ажи Махмуд тосуп алган. Аламүдүн районунун Лебединовка айылындагы үй өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда УКМден билдиришти. Маалыматка караганда кырсык айылдын Совет көчөсүндө болгон. Анын кесипетинен жыгач устунду, шифер жабылган үйдүн 75 чарчы метр чатыры өрттөнүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Москва районунун Петровка айылындагы сарайда 500 түк чөп күйүп кетти. Ысык Ата районунун Красная Речка айылындагы үйдүн 40 чарчы метр чатыры өрттөндү. Учурда бул кырсыктардын себеби такталууда. Дүйнөнүн эки жолку чемпиону Чынарбек Изабековго депутат батир белек кылды. Бул тууралуу Мурат Соорбеков Facebook баракчасына жазды. Кечээ 17 октябрда Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев жана Бишкек шаардык кеңештин депутаты Байсал Эргешев Тбилиси шаарында эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында өткөн дүйнө чемпионатында күмүш байге утуп келген Чынарбек Изабековду куттуктап барышкан. Анда Байсал Эргешев Балбан Изабековго 2 бөлмөлүү батир белек кылып, шаардык кеңештин депутаты Бактыбек Абдиев ардак грамотасын тапшырган. Белгилей кетсек, Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатына быйыл 5-нчи жолу катышты. Ал буга чейин ардагерлер арасында өткөн дүйнө чемпионатында 2 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге алган. СССРдин чемпиону жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байгесинин ээси.